Кандай чыгарууга? Биз өзүбүзчө мындай кыскача айтып кетели. Мен өзүмчө айтып кетейин, өзүм жөнүмдө. Мен Бишкекте жашайм. Гос жумушта жашайм. Ой, иштейм. Азырынча. Анан өзүм юридикалык академияны бүткөм. Но по профессии иштеген жокмун ни разу. Бирок гос жумушта иштейм да. Өзүм 1996 болом, 25 жаштамын. Ошол мен кыскача айтарым. Дальше айтып кете бергиле, кимдер кача өзүңөр Мен Айзада кесибим боюнча информатикмин. Давно эле бүткөм, бирок 2000 канча бүттүм? 2007 го дейм. Анан кийин компьютерге байланыштуу жерлерде иштеп жүрдүм, бирок прям деле кесибим менен эмес. Азыр болсо балам менен декреттемин. Декретке чейин биздин ушу каналга дагы кичине байланышы бар дагы Фомс деген организация бар, билесиңерби, может, билесиңерби? Фомс, Ошонун Фомс. фонд страховательный эмеби? Жок, ошо сфера здравоохранения да. Ошо Кыргызстандын ичиндеги бүт эмелерди, ошо здравоохранениянын баарын тең бюджетин карайт, ошону көзөмөлдөйт жүзүнөн, ушундай да. Ошол жакта иштегем. Ошо азыр болсо үйдө 85-жылынан. Жакшы. Кубанычтамын, аябай. Айжамал же сиз айтып кетесизби? Же сүйлөй албайсызбы? Сүйлөйм. Кандайсыздар? Жаңы келип калдым. Менин атым Айжамал. Мен 33 жаштамын. Кесибим боюнча экономист, бирок мырзайым айткандай кесибим менен бир да иштеп көргөн эмесмин. Билим берүү тармагында, гос тармакта жана частный бизнес тараптарда иштеп көргөм, опыттар бар. Анан майда чүйдө дагы башка жумуштарда иштегем. Ошо анан турмушка чыккандан бери үйдөмүн. Үйдө эле келин спайыл ишин аркалап келип жүрөм. Ошо бул проектке келип калганыма абдан кубанычтамын. Көп нерселерди үйрөнүп атам, көп адамдар менен таанышып атам. Аябай көп сүйлөйм. Идеялар келип, анан кармап калбаса кетип калат да. Ошо анан бир нерсе үйрөнгөнгө аябай кызыктармын. HTML, CSS боюнча аксап атам, бирок ошого карабастан эле мындай дукту түшүрбөй, жака чуркап, бияка чуркап, эме иштешип, ишти үйрөнүп алайын деп эле эме кылып жүрөм. Ошо кыскача ушундай. Рахмат. Summer Challenge'де барсыңарбы, Айжамал? Ооба, Summer Challenge'де бармын, Кодом командасында. Summer Challenge'дегилер жакшы нерсенин баарын үйрөнүп алар, кичине уже опытный болуп калдыңар болуш керексиңер. Биз болсо Summer Challenge'ге дагы мен жетишип катышкан жокмун анан. Мен дагы Summer Challenge'ге башында катышкан мезгилим, жана ковидте эме болуп ооруп калгам да. Анан аябай ошо ковидтин айынан эме темалардан артка калып кеттим да. Анан бирок практикаларга катыша берчимин, бетим бултуйтуп алып. Бир нерсе үйрөнүп алайын депчи. Анан бир күн практикага ошо Кодом командасы менен жолугуп отуруп калып, анан активный кишилер керек дейт. Анан аласыңарбы десем, алабыз деди. Анан ошентип кирип кеткем. Анан бат эле тил табышып, ошо Кодом командасы менен жакшы ынтымактуу иш алып барып келип атабыз. Ошо. Элмира эже. Амансыздар, мен калдым окшойт. Менин атым Элмира, 30 жаштамын. Мен да юридикалык академияны бүткөм. По профессии нотариуста кичине эле иштегем. Анан кийин замуж вышла, родила, анан кийин
2 балам төлөгөндөн кийин госчумушта иштедим. Андан кайра декретке түшүп кеткем. 4 балалуумун. Азыр ошо декретный отпускада үйдө отурам. Жакшы. Кубанычтабыз. Мен да самый челленджге катышкан жокмун, ооруп калгам. Анан сабактардан артта калып калып азыр каалап жете албай атам да эле. Ошол момент баарыбыз эле оордук окшойт келечектин жарымынан көп оорду окшойт бир моментчи. Ошондой бир алына болду окшойт да ошондой. Насихат эже, сиз сүйлөй аласызбы? Если мүмкүнчүлүк болбосо, кийинкисинде деле таанышабыз да. Окей, хорошо. Анда дальше кете берели. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен Элмира эже, Айзада эже менен таанышканыма кубанычтамын. Ажамал эже, Насихат эжелер менен мен бир командадабыз да. Биз бири-бирибизди жакшы билебиз. Ошо. Дальше эми кете берели. Ооба, биз да кубанычтабыз. Мырзайым, азамат экенсиз. Баарын өзүңүз кылып, жантылашып, чогулгула деп, чогултуп. Просто бул деген эме да. Өзүңүз туруп жатасыз. Ушул долбоорду деген ишке алышырсак, биздин кийин жумушка киргенге оңоюраак болот да. Биздин эмеге, резюмеге жазылып кетет да. Буну жазып койсок болот, ушул долбоордун үстүндө иштегенбиз, момдай работаларыбыз бар, монтип иштегенбиз деп полный ушул трейланы көрсөтсөк болот, Notion'ду көрсөтсөк болот да. Ушуну если азыр өнүктүрүп, ичин полный мындай как кайсы команда эле көчө чыкканда чөйрөп эле или ошол жактыкындагы көрсөтүп айтсак болот да. Ошолорду көрүп, анан өзүбүздүкүн моякта өнүктүрүп, могул жерде өнүктүрүп жасасак, анан ошол сайтты дагы азыр оңой мындай биздики азыр бирден мынтип CSS, HTML анан ушинтип мындай с нуля надо жасаш керек деп атпайбы? Негизи көп эле разработчиктер эмелер мындай ушундай именно ушул сайт жасоочу жагынан эметкендер, иштегендер көбүнчөсү эле шаблон алып, анан ошо менен жасашат да. Мисалы мындай движоктор болот, эме деген WordPress, дагы кайсыл эле эме Joomla деген, ушундай сыяктуу көп эмелер бар. Мындай болгон. WordPress'тики көп эмеси мындай бекер да, мындай ушундай болгон плагиндер менен иштейт. Мисалы, плагин жанагы биз сайттан дегенчи, мондай ичине киргенде эле, сайттын ичине киргенде мындай болуп чыгып калат го. Консультация тияк бияк депчи. Ошонун ичине если жазсаң, ошолорго барып анан сразу эле ответ келип калат го, мындай бот да. Мындай айтканда, бот менен ошону жасайт да. Ошол сайтка киргизипчи, анан өзүңдүн ошол сайтың ачылганда сразу чыгып калат да. Ошолорду могу WordPress менен жасаса болот, бирок здесь ошо бот менен ошонусун жасасак болот. Анан көп мындай менин оюма келип аткандар аябай оор дейт, мен сураганым боюнчачы, мындай программисттерден сурап көрдүм. Менин эжем бар да, жакшы мындай ошол жагын жакшы изучать этип эметкен. Ошо эжемден сурасам, ал кичине оорураак, бирок надо изучать дейт. Анан ким Азамат агай да айтып атканда, если ушуну ишке ашырсак кандай болот, биз деген анчалык билбейбиз, ушул именно программирование жагын десем, эме деген да, силер азыр полный эмесин түзгүлө, ушул сайтыбыз, биздин ушул могул Мед жардам деген сайттын полный структурасын түзгүлө деди да. Мисалы азыр ушул сайтка киргенде, могул сайтка киргенде, ушундай сайтка киргенде биздикине могул жердеги менюсу кандай болот? Ушул жерге кайсыларды момундай кылып жазабыз, эмнелерди жазабыз ушундай жергечи. Бул жерде консалиум, анан регистрация волонтеров, IT спорт деп турат да, суппорт депчи, саппорт деп. Бул жерге кирсек, бул жерде мындай эле экен да. Мисалы, кире экенсиң, анан бияктан регистрация өтөт экенсиң да. Мисалы, бул жерге только
эмелер өтөт, дарыгерлер өтөт бул жергечи. Дарыгерлер кирип, ошо өзүлөрү каякта жашайт, эмне кандай кесип менен кирип атат бул жерге, ошол боюнча кирет. А бул жерге болсо волонтерлор, мисалы ыктыярчылар да ушул мисалы ушул эмеге, сайтка кантип жардам берем дегендер кирет экен да, бул жерден регистрация кылып ушинтет экен. А бул жерден болсо именно этот эмелер ыктыярчылар бул жерде деле, бирок именно IT жагында программисттер ушул жака кирип, анан өзүнүн профессиясын жазып, каякта жашайт, эмне менен алек ушуларды жазып туруп анан жиберет экен да. Биякта ушундай эле экен могул жерде, ушул сайттын ичинде. Мне нужна помощь деп ушуну басасың, же болбосо WhatsApp аркылуу могул жерде киргизсең өзүң жөнүндө там ооруп аткан именно ушу коронавирус жөнүндө экен да бул. Коронавирус убагында аты жөнүңдү, проживающий, жашаган шаарыңды, номериңди, анан ковид жөнүндө тест тапшырганбы, тапшырган эмеспи, анан состояниясын жазып туруп, анан ушуну кетирет экен да. Айжамал эже сүйлөшпү? Айта калыңыз онто электе. Менде суроодо тиги аналогтор бар бекен? Дүйнө жүзүндө ошого окшош сайттарчы, именно элге жардам берген медицинский боюнча. Ооба, толуктура экен. Мен дегенчи мынтип жазып чыккам да, мына жана агайда көрсөтүп атпадылы, ушунуңар жакшы экен, ушун деген эмеге киргизип койгула депчи моуну. Мен монтип жазып чыккам да, бул ушундай бир онлайн консультация бере турган сайттарды карапчы. Карап, мен жанагы мен айтып атпадым беле, көчө именно ушундай онлайн жагын жанагындай өзүнүн результатын там, то есть өзүнүн жана анализдерин киргизип, анан ошонун менен мындай какой-то эме чыгарып берсе деген, то есть ошону прикреплять этип эмегечи сайтка, анан ошонун менен мынтип чыгарып берсе деген ушондой бир эме келип аткан да, ойчу. Анан ошолорду издеп отуруп мен мондайларды таптым да. Клиника Петр деген, Претор деген сайттын ичинде, могул жакта эмеси бар да, сайттын ссылкасы. Онлайн консультация боюнча заявкасы жакшы экен деп жазгам да. Анткени алдында бардык описаниясы бар. Башкача айтканда, правила, как надо правильно заполнить заявку, какова порядок действий, бардыгы так түшүнүктүү жазылыптыр деп жазгам. Анткени ал жерде ошол онлайн консультацияга кирип ошону заявканы толтуруп атканда, многие не знают, да, как надо заполнять, и мындай көп нерсени билбей. Ооба, онбординг да ошо. Ошондой кылып, ошону менен эметсе болот экен. Анан ЭМС дегендикин болсо, анкета пациента деген блогу жакты, пациент жөнүндө толук маалымат алып, андан соң оорусу жөнүндө билип иш алып барсак деген ой. Анткени кээ бир мошенниктер болбосу үчүн депчи. Кээ бир мошенниктер жаза берет да, эми мен ооруп атам, мынтип атам деп акча алганга ошондойго мете беришет. Ошон үчүн полный документтерин алып, анан ошо менен иштесек деген ой деп ушинтип жазып койгом да. А муну болсо могул мондай кылып, ушундай кылып, мындай эле блогторду түзүп, анан ушунун ичине киргенде педиатр жөнүндө, педиатрлар, то есть педиатрдын эмелери, аттары ичинде, ушунун ичине киргенде эле педиатр, именно педиатрлардын, то есть ошол врачтардын аттары, анан педиатр эмне иш алып барат, ошондой бүт полный список ичине, ушунун ичине камтып, анан терапевт деп ушинтсек мындай оңой болобу деген ойдо. Мындай кээ бирөө кечке издей берет да, мындай врач анан эмне депчи, анан ошонун ичине кирип, ошол кайсыл врачты тандагысы келет, ушунун ичинен билсе болот. Педиатр деген кээ бирөө билбейт эмне иш алып барат экенинчи. Ошол жөнүндө мындай кыскача маалымат кылып, кыргызча, орусча кылыпчы. Анан терапевт дегенди кээ бирөө билбейт, эми ушундай бар да, кээ бирөөчү билбегендер бар. Анан киргенде ошо орусу боюнча
мага ушул керек турбайбы, балдар боюнча балдарды карай турган ушул педиатр турбайбы деп ичине кирип, анан бүт мындай информацияны алып туруп, анан заявканы толтуруп жиберген туурабы деген ойдо ушуну алгам. Ушул жерин, именно ушул жери мындай мага жаккан да, түшүнүктүү Анан дагы мындай. бир суроо мырзайым. Бул могу эмичи? Бул долбоорчу азыркы тез жардам беле кандай жардам Ооба. коюп кечет. Мед жардам. Ошонун максаты кандай эме? Карапайым элдерге деген бекер эме жардам берүүбү, онлайн консультация Ооба. же акча дагы алынабы, ошол жагы кандай болот? Мисалы үчүн, потому что Ким эме телеграм каналда бар да, мен жазылгам, башында ошо онлайн ковид башталганда башталган, мен жазылгандачы бекер консультация беришчи. Азыр болсо деген мындай легкий вопросторго жооп беришет. Эми если частный врачка кайрылам десеңер акча төлөгүлө деп айтат. Анан эгер силер башка частный мындай өзүңөр мындай офлайн врачка барып келген болсоңор, алардын назначениялары болсо, биз аларга каршы туруп, биз өзүбүздүн назначениябызды бере албайбыз деп кутулуп кетет да. Ошондой эме жактар бар да онлайнденчи. ооба, онлайн ошентип мен да айттым да, тиги Азамат агайдан сурагамда ушундай болот да десем, бул айтты да, тиги бизге если акча керек болсо инвесторлорду табабыз дейт. Же болбосо жанагы кутуча деген бар го, ошол кутучадан барып айтабыз дейт да, ушундай бир адамга ушундай жардам керек болуп атыптыр. Мисалы баласы ооруп, анан таптакыр акчасы жок экен депчи. Анан жанагы кимдер бар да, могу Айдана эже бар, ким Тимур агай, Тимур байке бар да, ошолордун эмесинде инстаграмда подписчиктер көп го. Ошолорго айтабыз дейт да, мына ушундай адамга акча чогултуш керек болуп атат, объявление кылып койчу, если мындай каалоочулар болсо, акча берип, мындай жардам бере тургандар болсо, ошол жактан жардам кылып, анан акча топтоп, ошол киши менен сүйлөшүп, ошол жана ооруган адам мененчи, анан хотя бы бир адамдын өмүрүн алып калабызбы деген ой дейт да. Муну деген бекер мындай өтө мындай кымбат болбосо керек, если онлайн болсо делечи. Бекер десе делечи, элдер бар да бекерге эметип мындай эме болгондо эле догурунгандар да болот, андай эмелер да болот да ар кандай. Анан дагы бир элер бар, мисалы үчүн башка өлкөлөрдөн бекер мындай келишет го, өзүлөрүнө барып чакырып, жүрөгүңөрдү бекер эме операция кылып беребиз, печень бирдемке кылып беребиз депчи, ушундай бирдемке болуп калат да Кыргызстанда, мен көрүп калгам да, угуп билипчи. Анан Кореяга алып кетишет, мындай поток кылыпчы. Анан ошондой эмелер менен, мисалы үчүн башка чет жактагы мед учреждениялардын ошондойлорун барбы жокпу изилдеп туруп, анан ошолор менен кандай мамиле карым катнаш түзүп алсак, ошонун жагын да кошуп кетсек болот го, Потому что не все акча берет, потому что азыр аябай көп болуп кетти да, мындай чогулсаң деле мизер болуп калат да, мисалы үчүн бирөө көп берет, бирөө аз берет. Анан чогулган эме болсо, как будто фонд окшош да, регистрация өтүп акча болуп керек да. Ушу мындай неме кылыш керек экен. Давайте анда мындай кылабыз, мырзайым. Аналогтардычы, мен канчабыз отурабыз? 6 киши отурабызбы? Ой, 5, 1, 2, 3, 4, 5 кишибиз отурабыз да. Хотя бы 5, 3 же 5 эмени карап изилдепчи. Аналогда Анан аналогтарын издеп келип турупчу, ошолорду прям отчет кылып эле, мен мону карадым, мондай сайтта мондай вопростор болот экен, мондай жер жакшы экен, биздин эмеге туура келеби, туура келбейби, бул жерин кандай жакшыртса болот деп ушундай бир нерсе иш кылып баштабайлыбы? Мындай бар экен, жок экен деп. Давайте. Ошону жазып койсоңор. Эме могу жерге мына мед жардам аналогдору шектемелер деп турбайбы? Ошол боюнча ушул жерге эметишибиз керек да. То есть могуларды мен жөн эле мындай эле коюп койгом, монун баарынчы. Могул жерге деле алдына башка эме ачып алып деле, ошол жерге жанагы башкалардын эмеси кандай эле
белгилеш керек да, могу жерде ким коюп атат, то есть ким ушуну киргизип атат. ооба. Ошолорду Ал киргизип, жака эле эми property кошуп койсоңор чыгып калат эме деп. Кто эме created by дегенди кошуп койсоңор, могу жардам кейжини могу ачып туруп жерге. эле. Жок, могу жардам кейжини ачсаңыз, анан ошол жака created by деген property кошуп койсоңор өзүнө чыгып калат ошол жакта. Могу жерге эле. Ошол жака. Азыр. Бул жерге created by деп. Кайсы эле? Ылдый жагына түшсөңүз. Мону. Ошо created by'ды кошуп, анан могу жерде ким киргизди, мына меники сразу чыгып калды да, ким киргизген. Ошонун алдына эле ким киргизсе ошонун аналогдорун эметип, анан мен муну мындай ичин изилдеген эмесмин да, мындай эле киргизе бергем да, аналог деп элечи. Могу жерде мен изилдеген могу жердечи. Мына ушундайлары керек болот. Ушуларды азыр киргизип коем. Анкета оценки качества, когда и в какую медицинскую организацию вы обращались деген блогу пример кылып, меджардам сайтына жөнөкөй оңой кылып түзүү. Анан бир эмеси бар болчу да. Могу анкета, могу клиника современных технологий деген сайттын ичинде анкета опросники для пациентов деген бар экен да. Анын ичине бул именно эме боюнча экен. Азыр көрсөтөйүнбү азыр? Могу агай деген көрсөткөнбү негизи өзү примерно моңолорду карап көр, мырзайым окуп көр деп мындай көрсөткөн Мага жокпу? жанагы эмени эле көрсөткөн. Могу жардам пакежин менен ушундай деп айтып берген да, ушундай кылсаң болот. Мен айтып атпайм, жана монтип иш кылсак болот деп, ошону эле Мисалы айтып үчүн берген биякта адам. жардам пакежи болуп атпайбы? Не только эме больнойлоргочу, но и медучреждениялар барго, ФОПстор бар, жанагы эмелерчи, ФАПтар бар, ошолорго мисалы үчүн жанагы эмелерди жанагы аппаратура бирдемкелер мындай жаңылап, эски илгерки немелер менен иштей беришет го, ошолорду жаңылап жардам берсек болот, не только эмедиш, мисалы үчүн эме кылат го, жанагы бирөө тамак жейм, ашка неменеден тамак берип эме боруңорбай эле кой, наоборот, ошо жанакы бир башкача да, жанакы балык кармаганды үйрөт дейт го, мисалы үчүн балык жегиси келгенгечи балык бербей балык уулаганды үйрөт. Ошого окшош биз деген мисалы үчүн муну деген кенен карашыбыз керек да, получается только больнойлорго эле жардам бербей, ошо медицина тармагында дагы жанакы аппаратура, бирдемке эмелерди, повышение квалификации, аркы деген грантовый окуулар болуп калышы мүмкүн, эме семинарлар болуп бошкон, ошолорду таап туруп тигилерге давайте окуп келеле деп мындай жанакы кагаздар бюрократия жагы бар го, ошол жагынан жардам берген бир услугалар да болсо болмок дейм да, мындай услуга деп коебу, кандай дейт, мындай жанакы структуранын ичиндечи. Ушундай идеялар келди да азыр. Ошол эмени кошсок болот экен, жана сиз айттыңыз го. Кайсыл жанагындай семинар чакпак болгондо ошолорду ушул бир эме кылып кошсок болчу да экен. Жанагы эме боюнча могу аппаратурасын алмаштырып чакпак дегенге анын постепенно жетет болушубуз керек. Ошо бар болуш керек да, хотя бы эмеде. Эме дейт го, жанагы сельсовый дейт го. Сонтип калбайбыз азыр, унутуп калабыз. Могу жерге жазып коеюнчу азыр. Идеи деп бир карточка ачып коюңуз да. Анан ошону доработаем деп. Мына могу идея деп, аналог сайт деп туруп, идея деген азыр каягында эле. Идея деп туруп лампочка коюп коюңуз, анан эме кимде идея болсо ошоко коюп турабыз, анан ошону негизи идея келгенде жазып туруп анан эме кылып коюш керек да. Анан светти улаш керек. Кийгенге. Идея деп коеюнчу. Башкаларда кандай неме бар? Эми быдылдап сүйлөй беремизби? Элнура эже, Айзат эже, Элмира. Эме эмне эле? Жакшы идея экен. Кайсы эмне деп айтып аттыңыз эле азыр? Мисалы үчүн эме врачтарга ар кандай семинар, повышение квалификации болгон бир нерсе чыгып калса, ошолорду жардам берүү, кагаз иштери жагынан или там эме коннекттин ортосунан коммуникация кайра ача алам да.
азыр 10 мүнөттөн өтөт экен, кайра ачабыз а. Врачтарга семинар повышение квалификация боюнча семинарлар, грантовый окуулар болсо ошолорду таап жардам берүү деп жазып коюңуз. Бир дайым айтайын, биздердин аябай эмелер көбөйдү го, тапшырмаларчы. Аш тапшырмалар көбөйгөн сайынчы меники истерический эме болду, бат сүйлөп. Каттырып эле өзүнчө элечи элестете албай атам, JavaScript'ти кантип окуйм деп. окуйсуз ал дегенчи башында эчтеге түшүнүксүз болот. Мне кажется, түшүнүксүз болот баарыбызга. Анан уже когда мындай действительно ушундай сайтты жасай баштаганда, ошону колдонуп баштаганда анан үйрөнө баштайбыз. Мен келечектин Discord'унан чыгарып ийеби деп коркуп атам. Эмнеге? Сиз өмөлөсүз го. Жок, эгер тапшырмаларга карата кетирген чыгышка акциясы болсо мен кетем точно. Жок ой. Сиз үйрөнө бериңиз да. Анан жыйынтыгында Эмени өчүрсаңыз, мырзайым, врачтарга деп туруп семинар деген алсаңыз, повышение квалификации. Повышение квалификации семинар боюнча. Семинар эмес, повышение квалификации боюнча семинарды алыңыз деги. Мен повышение ошол жакта алсаңыз. Семинар тренинг, грантовый окуулар. Булар жөнүндө жардам көрсөтүү, там эле кагаз иштери, эме деп кашанын ичине өзүнчө блог ачуу да. Жанагы эме тапкыла деди го, мисалы нас, наши услуги, тияк бияк дегендердин ошондой бир, короче, эме да, баттын да алдыгычы. Анан ошонун ичине кирип эме кылабыз да. Ооба, бул өзүнчө Кашанын ичине жазып койсоңор болот деп эме депчи, ошонун кашанын ичинечи эме деп жазып коюңуз. Эме эме деп документтерин тууралаштыруу, мындай багыт көрсөтүпчү, мындай бар, келгиле деп, документтериңди которо калып, мисалы үчүн которо кал десе, мен которо калгам, бекер деле которо каламчы, андай опытым бар. Антоку эмне деп коем ошондо? Деди блог ачуу дегенден кийин эле эмет коюңуз, кашанын ичине деген. Документтерди которуу, анкета толтуруу, анкета толтуруу, виза маселеси боюнча маалымат берүү деп. Вдруг чет элге барып калсачы, мындай иши маалымат берип тургангачы, мындай направлять этип. Кандай эме менен, жол менен кетет ошол. Жолдорун түшүндүрөтчү, мисалы, ошондой болсо, негизи любой эле жерде, мисалы үчүн, бияка кеткен программа бар деп чакырат да, барганда деген ошол программанын аягына чейин ошол фирма эметпейт да, чечпейт, бар жакка барып, өзүң бар жакка барып кел, бияка барып кел деп берет да. Адам эмес чыгып кетет да, эмне сабырчы, эмети үзүлүп. Анан баары бир жерде болгон жакшы го, мисалы үчүн. Азыр могу жерде опросник деген, мына мондай ушундай бот кылып жасасак да болот да, мондай кылыпчы. Могу турбай ушундай кылып жасасак, ошол жана WordPress менен жасаса болот экен ушуну. Азыр могу жерде бар болчу да азыр. Именно вот эменики экен да, могул. Тез жардам фокейжи. Дагы ойлош керек экен. Могу эле ушу болчу, анкета, опросник деген. Ушул жерден кирип, мына мондай пройти тест эткен, анан бул жерден могу эменикин кайсы эле, могу вульва деген бир эме бар турбайбы, ушундай бир Крауроза вульва деген мындай именно интимный жакта ушундай эме болот экен да.
оорубу или не знаю, ошол боюнча биз деле эми ушундай сыяктуу кылып кээ бир эмени жасасак болот экен да, ушундай боттор Бирок муну деген эме врачтар менен эметиш керек да, точно ооба билип жатып биз билбей калабыз. ооба Жанагы ким эсен деген билесиңерби, бизге бир берди эле го, бир тренинг өттү эле го. Ошол ушундай бирдемке программа ачып атат окшойт онлайн жардам деп. Көрдүңөрбү Инстаграмда? жок. Стартапка ошону изилдеп келбейлиби? Ал дагы бирдемке Ошону деле изилдеп келсеңер болот, сонун болот. Наоборот, жакшы болот. Могул эме экен да, ушундай кылып бир опросниктердин өзүнчө бир эмесин, блогун түзүп, анан ошол жерге ушундай бир мындай незначительный мындай оорулар болот го, ошондойлорду ушинтип мондай кылыпчы басат экенсиң, мондай кылып басат экенсиң, дальше далее деп басат экенсиң. То есть мына мынтип баса берет экенсиң, мынтип. Анан бул жерде Пашкале эме чыгарат экен да. Сейчас. Мындай кылып туруп. Монтип чыгарып коет экен да. Мына ВБ-1 12 баллов. И ошо 12 баллов болсо, мына у вас есть вероятность кровоуроза вульвы деп чыгарып берет экен да, мындай примерно. Ошол симптомдор менен ушундай бир эмени чыгарат экен. Анализчи ушундай сыяктуу бир эмелерди жасасакпы деп ой деп ушуну мен эме кылдым да. Бияка пример кылып койгом да, мынакей. Мына монучу. Анан ушундай сыяктуу бир эмелерди, аналогдорду издеп, анан ичин изилдеп, анан 5тен 5 эмеден эртеңкиге чейин баарыбыз кылып келбейлиби, ушундай кылыпчы. Дагы бир эмечи, бир идея келип атат да, жана ошол киреби кирбейби биздин эмегечи? Жанагы биздин эме книжкабыз болот го, мед книжкачы, врачтардынчы колго жазып, эмне жазылганын билинбейт го. Анан чет өлкөгө барарда эле эме боло берет го. Которгондо тияны түшүнбөйбү, аны түшүнбөйчү. Ошол мед книжканы электрондуу вариантта өткөрсө болобу? Ошондой бирдемке иштеп чыккан, же ал вообще башка эме сайттын иши болобу? Же ушул неменин ичине да киргизсе болобу? Кандай дедиңиз? Азыр мен буяка кирип кеттим, моң жакта кетип ойлом. Кайра айтсаңыз. Жанагы мед книжкалар болот го. Ар бирөө столдун врачка барарда алып, анан алып алып ар жактан бир дагы бирдемке кагаз кагаздар менен чогултуп эле очередь топуп жүрө беребиз го. Анан ойлоп атам да, ошо мед книжкачы электрондуу версияга өткөрүү мисалы үчүнчү ошондой ишти деген биздин эме сайтта алып барса болобу, же аны деген атайын башка сайт өзү структурасын түзүп чыгып ошолор кылыш керекпи, же биздикине көчөтүп Ооба, ал дегенчи мындай болуп калат да азыр биздики деген. Ар бир райондуку жанагы ЦМ беле ошон жанагы сом. сом. Ой, сом деген Ошондой башка да. Эмнеде биздики Центр центральный семейной медицины. центр семейной медицины деген бар го, ал деген мындай мындай эмелер менен бөлүнөт го. По районам бөлүнөт. По районам бөлүнөт да, мындай территория менен. Анан баарына жасап чыгыш керек болуп калат да. Жок, бир эле форма эметип туруп, ошону деген барып үгүттөш керек. Монда ачсаңар силерге эме болот, жоголбойт. Эмелерин плюстарын жазып, минустарын жазып, ушинтип туруп агитация кылса өтөт деп ойлойм да. Потому что жана талон алуу, помните, талон алуу мурун барып регистратурага барып, очередь алып, кагаз алып ушундай болчу да. Азыр болсо эме кирген. Талон алуу очередь онлайн да. Карайсың эмени, календарь карайт, бошпу, бош эмеспи, ошону карап, анан ошо менен өзүң онлайн регистрация скриншот кылып туруп бара бересиң да азыркы. Хотя бы ошол жеңилдик да. Анан ойлоп атам да, ошо именно китепчи, биздин медицинский китепти дагы электрондоштурса болотпу? Болот, ооба, болот, сонун болмок. Азыр 1 мүнөттөн аз калды. Кайра жиберейинби мен азыр? Хорошо. Кайра кириңиздер баарыңар. Кайра дагы эме кылабыз, бөлүштүрүп, ким эмнени кылат, кандай иштерди алып барабыз. Хорошо. Манас байке баарыңар, Ана